16 bölüm. Aaruндун эки уулу чоочун от алып келип Теңирдин алдында өлгөндөн кийин Теңир Муса менен сүйлөштү. Теңир Мусага мындай деди: бир тууганың Аарунга мындай де: ал өлүп калбас үчүн ыйык жайдын көшөгөсүнүн ар жагында турган келишим сандыгынын капкагынын алдына каалаган убагында эле кире бербесин. Анткени мен капкактын үстүнө булут ичинде келип турам. Аарун ыйык жайга мынабулар менен кирсин. Күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка бир букачар, бүтүндө өртөлчү курмандыкка бир кочкор. Ал зыгыр бууласынан токулган узун көйнөк, зыгыр бууласынан токулган ич кийим кийип, зыгыр бууласынан токулган бел курчоо менен курчансын. Башына зыгыр бууласынан токулган кидар кийсин. Булар ыйык кийимдер. Аларды денесин сууга жууп туруп кийсин. Исраил уулдарынын жамаатынан күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка эки теке, бүтүндө өртөлчү курмандыкка бир кочкор алсын. Аарун күнөө үчүн курмандыкка бир букачар чалып, өзүн да үйүн да күнөөдөн тазаласын. Анан эки текени алып, аларды жыйын чатырынын эшигинин алдына, Теңирдин алдына койсун. Анан Аарун эки теке үчүн өкчөмө таш ыргытсын. Бирин Теңир үчүн, экинчисин Азизил үчүн. Теңир үчүн түшкөн текени Аарун жетелеп келип, күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка чалат. Ал эми Азизил үчүн түшкөн текени элдин күнөөлөрүнөн тазалаш үчүн Азизилге, чөлгө кой берүү үчүн Теңирдин алдына тирүү алып келет. Анан Аарун күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка букачар алып келип, өзүн да, үйүн да күнөөдөн тазалайт. Букачарды күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка өзү үчүн соёт. Теңирдин алдындагы курмандык чалынуучу жайдагы чоктон жыпар-жыттуу зат түтөтүлүүчү чөйчөккө толтура салып, майда жанчылган түтөтүлүүчү жыпар-жыттуу заттан эки уу чалып, көшөгөнүн ар жагына кирет. Түтөтүлүүчү жыпар-жыттуу затты Теңирдин алдында отко салат. Түтөтүлгөн заттардын булуту келишим сандыгынын капкагын каптайт. Ал өлүп калбаш үчүн ошондой болот. Анан ал букачардын канына сөөмөйүм алып, капкактын үстүнө алды жагына 7 жолу чачат. Анан элдин күнөөсү үчүн чалынуучу текени союп, анын канын көшөгөнүн ар жагына алып кирип, букачардын канын кандай кылса бул канды да ошондой кылып, капкактын үстүнө да алды жагына да чачат. Ал ыйык жайды Исраил уулдарынын таза эмес нерселеринен, кылмыштарынан, бүт күнөөлөрүнөн ошентип тазалайт. Алардын таза эмес нерселеринин арасында турган жыйын чатырын да ошентип тазаласын. Ал ыйык жайды ыйыктоо үчүн кирип, кайра чыкканга чейин жыйын чатырында эч ким болбосун. Ал өзүн да, үйүн да, бүт Исраил жамаатын да күнөөдөн ошентип тазалайт. Анан ал Теңирдин алдында турган курмандык чалынуучу жайга чыгып, аны да ошентип тазалайт. Букачардын каны менен текенин канынан алып, курмандык чалынуучу жайдын мүйүздөрүнүн ар тарабына сыйпайт. Анан анын канына сөөмөйүм алып, ага 7 жолу чачып, аны Исраил уулдарынын таза эмес нерселеринен тазалап ыйыктайт. Ыйык жайды, жыйын чатырын, курмандык чалынуучу жайды тазалап бүткөндөн кийин тирүү текени алып келет. Аарун эки колун тирүү текенин башына коюп, Исраил уулдарынын бардык мыйзамсыздыктарын, кылмыштарын, күнөөлөрүн ачык айтып, аларды текенин башына жүктөп, чабарман кошуп чөлгө жөнөтөт. Теке алардын бардык мыйзамсыздыктарын өзүнө жүктөп, адам баралгыс жерге алып кетет. Ал текени ошентип чөлгө кое берет. Анан Аарун жыйын чатырына кирип, ыйык жайга кирерде кийген зыгыр бууласынан токулган кийимдерин чечип, ошол жерде калтырат. Анан денесин ыйык жерде сууга жууп, өз кийимдерин кийип, сыртка чыгып, өзү үчүн да, эл үчүн да бүтүндө өртөлчү курмандыкты чалып, өзүн да, элин да күнөөдөн тазалайт. Ал эми күнөө үчүн чалынуучу курмандыктын майын курмандык чалынуучу жайда өрттөп жиберет. Текени Азизилге кое берген адам кийимдерин жуусун, денесин да сууга жуусун. Станга ошондон кийин гана кирсе болот. Ал эми каны ыйык жайды тазалаш үчүн ыйык жайга киргизилген күнөө үчүн чалынган букачар менен текени стандын сыртына алып чыгып, терисин, этин, кан жинин өрттөп жиберсин. Аларды өрттөгөн адам кийимдерин жуусун, денесин да сууга жуусун. Станга ошондон кийин гана кирсе болот. Бул силерге түбөлүккө калган мыйзам болсун. 7-айдын 10 күнү орозо кармап өзүңөрдү жоошуткула. Эч кандай жумуш кылбагыла. Жергиликтүү тургунда араңардагы келгин да ошентсин. Анткени ушул күнү ыйык кызмат кылуучу силерди Теңирдин алдында таза болушуңар үчүн бүт күнөөңөрдөн тазалайт. Бул силер үчүн эс алуучу ишемби күн орозо кармап өзүңөрдү жоошуткула. Бул түбөлүк мыйзам. Күнөөдөн тазартуу ишин өз атасынын ордуна ыйык кызматты аткаруу үчүн майланып дайындалган ыйык кызмат кылуучу гана аткарууга тийиш. Ал ыйык кызмат кылуучу зыгыр бууласынан токулган ыйык кийимдерди кийип, ыйыктардын ыйыгын, жыйын чатырын, курмандык чалынуучу жайды ыйыктайт. Ошондой эле ыйык кызмат кылуучуларды, бүткүл жамаатты да күнөөдөн тазалайт. Исраил уулдарын жылына бир жолу бүт күнөөлөрүнөн тазалап туруу үчүн бул мыйзам силерге түбөлүккө калсын. Теңир Мусага кандай буйруса, ал ошондой кылды. 19 забур. Ырчылар тобунун башчысына Дөөттүн забуру.
Sen кайгырган күнү Теңир үнүңдү уксун. Сени Жакыптын Кудайынын ысымы сактасын. Ал сага ыйык жайдан жардам жөнөтсүн. Сиондон кубат берсин. Чалган курмандыктарыңдын баарын эске алсын. Бүтүндөй өртөлчү курмандыгыңды майлуу курмандык катары кабыл алсын. Сага жүрөгүң каалаганды берсин. Бүт ниетиңди аткарсын. Биз сенин куткарылганыңа кубанабыз. Биздин Кудайдын ысымынан туу көтөрөбүз. Теңир сенин сураганыңдын баарын берсин. Теңир өзүнүн майланганын сактап каларын азыр билдим. Ага өзүнүн ыйык асманынан, өзүнүн оң колунун куткаруучу күчү менен жооп берип жатат. Бири майдан арабалары менен, бири күлүк аттары менен мактанат. Ал эми биз болсо Теңирдин Кудайыбыздын ысымы менен мактанабыз. Алар олку-солку болуп кулашты. Биз болсо өзүбүздүкүнөн кайтпай түз турабыз. Теңир, падышаны сакта. Өзүңдү чакырганда үнүбүздү уга көр. 20 забур. Ырчылар тобунун башчысына Дөөттүн забуру. Теңир, падыша сенин күчүңө шаттанат. Сенин куткарууңа чексиз кубанат. Сен ага жүрөгү каалаганды бердиң. Анын оозунан чыккан өтүнүштү четке каккан жоксуң. Анткени сен ага ырайымың менен батаңды бердиң. Башына таза алтындан таажы кийгиздиң. Ал сенден өмүр сурады. Сен ага кылымдан кылымга кеткен узун өмүр бердиң. Сен аны куткаргандыктан анын даңкы зор. Сен ага урмат жана улуулук бердиң. Сен ага түбөлүк батаңды берип, өз жүзүңдүн ажары менен кубанычка бөлөдүң. Анткени падыша Теңирден үмүт кылат. Ал эң жогорку Кудайдын ырайымы менен олку-солку болбойт. Сенин колуң акыры бардык душмандарыңды талкалайт. Сенин оң колуң акыры сени жек көргөндөрдү кыйратат. Каарың кайнаганда сен аларды күйүп жаткан мештей кыласың. Теңир өзү каарданганда алардын баарын кыйратат. Аларды от өрттөп кетет. Сен алардын тукумун жер бетинен, уругун адам баласынын арасынан жок кыласың. Анткени алар сага жамандык кылабыз деп чечим чыгарып коюшту. Бирок чечимдерин ишке ашыра албай калышты. Сен аларды бута кылып коесуң. Өзүңдүн жааңдын жебелери менен аларды бетке атасың. Теңир, өзүңдүн күчүң менен көккө көтөрүл. Биз сенин кудуретиңди даңктабырдайбыз. 31 бөлүм. Лемуэл падышанын сөздөрү, энесинин ага айткан акыл насааттары булар. Эмне болду, уулум? Эмне болду, жатынымдан чыккан уулум? Эмне болду, убада берип төрөгөн уулум? Күчүңдү аялдарга бербе. Жолдоруңду падышаларды ойрон кылган, бузулган аялдарга бербе. Лемуэл падышаларга шарап, мырзаларга күчтүү ичимдик ичкенге болбойт. Алар ичкилик ичип алып, мыйзамды унутуп коюшпасын, эзилгендерге адилетсиздик кылышпасын. Ичкиликти өлүп бара жаткан адамга бергиле, шарапты кайгыга баткан адамга бергиле. Ал ичип жакырлыгын унутсун, өзүнүн кайгысын эсинен чыгарсын. Оозуңду сүйлөй албай тургандар үчүн, жетимдерди коргош үчүн ач. Оозуңду акыйкаттык үчүн, алсыздар менен жарды жалчылардын иши үчүн ач. Ким жакшы аял табат? Анын баасы асыл берметтерден да жогору. Ага күйөөсүнүн жүрөгү ишенет, күйөөсү кирешеси калбайт. Ал күйөөсүнө өмүр өткөнчө жамандык менен эмес, жакшылык менен гана кайтарат. Ал жүн, зыгыр бууласын өндүрөт, өз колу менен чын жүрөктөн иштейт. Ал аял соодагерлердин кемелерине окшоп, өзүнүн нанын алыстан табат. Ал таң ата электеле туруп, үйүндөгүлөргө тамак берип, күңдөрүнө белгиленген иштерди тапшырат. Жер алгысы келсе, ага да ээ болот. Өз колунун жемиши менен жүзүмзар отургузат. Белин бекем бууп булчуңдарын чыгайт. Ал өз ишинин жакшы экенин сезет. Анын чырагы түн ичинде да өчпөйт. Колун жебирүүчү чарыкка сунат, колуна ийик алат. Жардыларга алаканын ачат, муктаж болгондорго колун сунат. Суук болгондо үй бүлөм үшүйт деп коркпойт. Анткени анын бүт үй бүлөсү эки сыйрадан кийим кийген. Ал өзүнө килем согот, ак мата менен кызыл шайыдан кийим киет. Анын күйөөсү кадырлуу адам, дарбаза алдында уруу аксакалдар менен отурат. Ал жабуу жасап сатат, финикиялык соодагерлерге кур жеткирет. Күч менен сулуулук анын кийими, ал келечекке кубанычтуу карайт. Акылмандык менен сүйлөйт, момундук менен акыл насаат айтат. Ал өз үйүндөгү чарбасына көз салат, бекер тамак жебейт. Балдары туруп аны сыйлашат, күйөөсү туруп аны мактайт. Жакшы аялдар көп болгон, бирок сен алардын баарынан ашып түштүң. Сүйкүмдүүлүк алдап кетет, сулуулук өтүп кетет, бирок Теңирден корккон аял мактоого татыктуу. Ага өз колунан чыккан жемишинен бергиле, иштери аны дарбаза алдында даңктасын. 2 бөлүм. Ошентип баарына мурда суранарым, такыбаалык, тазалык менен бейпил жана коогасыз жашашыбыз үчүн, бардык адамдар үчүн, падышалар жана бардык башкаруучулар үчүн сыйын кыла, өтүнгүлө, жалын кыла жана ыраазычылык билдиргиле. Анткени бул жакшы жана биздин куткаруучубуз Кудайга жагат. Анткени ал бардык адамдардын куткарылышын, чындыкты таанып билишин каалайт. Анткени Кудай бирөө,
Кудай менен адамдардын ортосундагы арачы да бирөө. Ал адам болуп келген Машаяк Иса. Ал өзүн бардык адамдар үчүн кун катары берди. Өз убагында берилген күбөлөндүрүү ушул. Мен ошол күбөлөндүрүүнүн жар салуучусу жана элчиси. Ишеним жана чындык менен окуткан бутпарастардын окутуучусу болуп дайындалгам. Мен чындыкты айтып жатам, калп айткан жокмун. Ошондуктан мен эркектердин бардык жерде таза колдорун көтөрүп ачууланбастан жана шектенбестен сыйынууларын каалайм. Ошондой эле аялдар да өздөрүн өргөн чачы, алтын, бермет, кымбат баалуу кийим менен эмес, жөнөкөй кийим менен, уят сыйыттуулук жана акыл эстүүлүк менен, өздөрүн такыба жашоого арнаган аялдарга таандык болгон жакшы иштер менен жасалгалашсын. Аял киши унчукпастан толук баш ийүү менен үйрөнсүн. Аял кишинин окутушуна, күйөөсүнө бийлик кылышына тыюу салам. Ал унчукпасын. Анткени адегенде адам ата андан кийин обо эне жаратылган. Адам ата азгырылган эмес, аял азгырылып күнөөгө баткан. Ошондой болсо да, эгерде ишенимди жана сүйүүнү, ыйыктыкты жана адеп ахлактуулукту сактаса, бала төрөө аркылуу куткарылат.